Тоқтоо! Ot! 5 километрге чуркайбыз. Бул жерде Элбирис бригадасынын өздүк курамы жана Көкжаңак шаарынын мектептеринин окуучулары болду. Бүгүн өлкөнүн 5 аймагында 5 чакырым аралыкка жөө жүрүш жасалды. Акция Жалал-Абадтын Көкжаңак шаарында да уюштурулду. Иш-чаранын башкы максаты улуу атамекендик согуштун бир үзүмү болгон тарыхый күнгө, тагыраагы Сталинграддагы жеңиштин 80 жылдыгына багытталган. Самалык алгач эстеликке гүлчамбар коюу менен башталып, окуя эскерилди. Иш-чарага атайын дайындалган Элбирис аскер бөлүгүнүн өздүк курамы, Көкжаңак шаарынын жетекчилиги жана мектеп жамааттары менен окуучулар катышты. 1942-жылы июль айында фашисттер тарабынан Сталинград шаары басып алынган. Ошол шаарды бошотуунун негизинде Шакекче деген тактикалык абал түзүлгөн. Ошол Шакекченин негизинде биздин ата-бабалар 700 километр марш-бросок чуркашып, ал жерден ошо Сталинград шаарын бошотушкан. Ошол маарекини жаш муундарга даңазалап көргөзүп берүү биздин милдет болуп эсептелет. Ошо экин жеткизүү жана аларга жаңы патриоттук сезимдерди мамлекеттин коргоо жана бүтүндүгү үчүн патриоттук сезимдерди ойготуу жүргөндө. Ошол иш-чара ушул максатта өтүп жатат. Кыйын экен, жүгүрүш кыйын экен. Алыска дери. Иш-чара жакшы өтүп жатат. Жаштардын Патриоттукка чакырып жатат. Ленинградды Курчоодон бошотуу баатырлардын чыныгы жеңиши болгон. Курчоодо калган Ленинград шаарынан 16 миңден ашуун адам, алардын ичинде 3,5 миңдей наристе Кыргызстанга көчүрүлүп келинген. Бул жаатта азыркы муунга тарбиялык зор маани мурас катары калган. Андыктан жергиликтүү тургундар да өткөн тарыхтан сабак алып, жаш муунду тарбиялоодо бул иш-чаралардын мааниси чоң экендигин белгилешет. Жөө жүрүш жасап атабыз. Көкжаңак шаарынын организациялары, элдери жана ошондой эле окуучулар бардыгы жөө жүрүш жасап атабыз. Биздин негизги максатыбыз ушул балдардын мектеп окуучуларын мекенди сүйүүгө, мекенчил болууга тарбиялоо. Ушул азыркы кезде военчастын солдаттарын көрүп атышат окуучулар. Ошолордон үлгү алып, келечекте ушу мекенчил жана мекенди коргоого жакшы жетишкендикти жетишет, же болбосо мекенчил болууга үндөгөн жакшы ушундай иш-чара болот деп ойлойм да мен өзүм. Бул акция бүгүн Жалал-Абадтан сырткары Токмок, Балыкчы жана Ош аймактарында болоор айтылган. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө согуштун мындай азап тозогун баштан кечирген 12 кадырлуу ардагер бар. Ал эми Ленинград үчүн салгылашта 4,5 миңден ашуун кыргызстандык баатырлар чак курман болгон. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Көкжаңак шаары.